Саламатсыздарбы, дипломат берүүсүнүн көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Венгрия өлкөсүнүн Будапешт борборундабыз. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Кыргызстандын Венгриядагы ыйгарым укуктуу элчиси Кушчубеков Талантбек Чоюбекович болот. Анда эмесе кеттик, эң кызыгы алдыда. Кушчубеков Талантбек Чоюбекович Кыргызстандын Мажарстандагы биринчи элчиси. Орус, англис, түрк жана араб тилдеринде эркин сүйлөйт. Кыргыз-мажар мамилесин чыңдоо, эки тараптуу пайдалуу ишкердикти жүргүзүүнү арттырууда тынбай иштөө милдетинде. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кош келдиңиз. Жакшыбы, ден соолуктарыңыз кандай турасыздар? Кудайга шүгүр. Аман-эсен жетип алдыңарбы? Коңгонуңар жеңил болду, жайгаштыңар. Рахмат. Биринчиден рахмат айтабыз. Элчиликтин атынан ушинтип биздин жалпы журтубузга белгилүү Пирамида каналынын ушундай бир максаты менен келип биздин элчиликти ошол жерде жасалып аткан жумуштарды, эки өлкөнүн арасындагы карым-катнашыбыз жөнүндө, ошол жерде жашап иштеп жүргөн жарандарыбыз үчүн ушундай өтө маанилүү элибиз үчүн кылып аткан жумушуңарга мен чоң ыраазычылыгымды билдирем жана ийгилик каалайм. Мындан да келечекте ушундай татынакай иштериңиздерди уланта бериңиз. Биринчиден сизге деле чоң рахмат. Ушул бизге ушул дипломат берүүсүнө өзүңүздүн макулдугуңузду берип, бизге катышып ушул передачага. Анан өзүңүз билесиз, былтыр биздин каналга 30 жыл болду, юбилей ошо өткөрдүк. Анан биздин кичинекей ушу белектерибиз бар. Атайын алып келдик. Ушул кабыл алып койсоңуз агай мына. Анан биякта алыс жерде жүрөсүз. Бизде кичине чай ичип турсаңыз, пирамиданы. Анан бул кичинекей белектерибиз агай. Чоң рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат. Бул Будапешттин негизи борборунда курулган эски архитектура эстелиги катары мамлекет тарабынан корголуп келген өзүнчө бир чоң имарат. Анан кийин бизге буйруп калган экен, ошол жерден биздин элчилигибиз ачылып, ушул жерде иштеп атабыз. Бу жерде жакын жерлерде да бир элчиликтер бар. Жалпысынан баягы элчиликтер жайгашкан өрөөнү да койсок, ошол эле мезгилде бу жерде Андраш деген чоң проспектisi өтөт. Ошол жалпы Мажарстанга өтө маанилүү бул баатырлар майданы менен аяктайт. Ошол жерде Мажарстанга көп сан кошкон илгерки булардын жетекчилери, падышалары, ошолорго арналган бир чоң бир комплекс курулган. Саясий биздин карым-катнашыбыз өтө жогору деңгээлде. Азыркы учурда биз алга катары айтып кетет элем, Европа өлкөлөрүнүн арасында Мажарстан жапа-жалгыз өлкө. Биз менен бул стратегиялык карым-катнаш курган өлкөлөрдүн жалгыз жапа өлкөсү. Ошого байланыштуу биз бул алаканы башка тараптарга таратып, жаңы саясий доордо эмес, өзүбүздүн арамызда эл журтубуздун эң түмүрү бир болгондуктан маданият тармагында, илим, билим тармагында, адан тышкары экономика тармагында тыгызыраак бири-бирибизге жакын болуп, биздин үрп адаттарыбызды көрүп, үйлөнүп, жаңы эле өкмөт арасында эмес, жалпы эл журтубуздун арасында байланышты кеңейтсек, түздөн түз түзсөк деген иш аракеттерди көрүп атабыз. Дагы бир чоң нерсе жанагы өзүбүздүн стратегиялык өнөктөштүгүбүздүн натыйжаларынын бири, мына билим тармакта да Мажарстан азыр бизге чоң жардам берип аткан мезгил, жалпы журтубузга деле бул белгилүү болуп калды. Азыр жыл сайын бир 200-ге жакын студентибиз келип ушул жерде окуу алганга, билим алганга мүмкүнчүлүгү бар. Буюрса мына келип баштады, окушуп атат. Мажарстан биздин стратегиялык өнөктөш өлкө. Эки өлкөнүн арасында, жетекчилердин арасында тыгыз байланыш, достук, ишмердик байланыштар түзүлгөн. Демек биз элчилик катары ошол байланыштар будандан ары улансын деген ой пикирибиз менен жумушубузду апарышыбыз керек. Мен ойлойт элем ушу келе жаткан 2023 жылы салтка айланып кеткен
жол менен ушу өлкө башчылары бири-бирине расмий сапарларды жашаса, биздин достугубуз будан ары өнүгөт эле, түрткү болуп келет эле. Ошого байланыштуу ошондой иштерди да практика түрүндө аткарганга бир топ кыймылдарыбызды, билимибизди жумшайбыз деген ойдомун. Жалаң эле жетекчилик өлкө арасында эмес, өлкөлүк жетекчилик эмес, биз ошол эле өкмөт арасындагы алмашуу бири-бирине келип кеткен ушундай бир расмий сапарларды да уюштурсак, өкмөт башчылар деңгээлинде, ошондой эле ар бир өлкөнүн карым-катнашына чоң таасир берген, жардам берген мекеме катары биз парламентти да эске алышыбыз керек. Демек, ушу парламент арасында да тыгыз байланыштар түзүлсө, депутаттарыбыз бири-бири менен ой пикир алмашып, тажрыйбалары менен бөлүшүп, жакшы, сапаттуу, жаңы шартка ылайык мыйзамдарды алып турса деген ой пикир менен ушу парламенттик карым-катнашты да бекемдесек деген оюбуз бар. Келечеги кең дагы бир тармак бар. Ал жөнүндө буга чейин сөз кылган жок элек. Бул туризм сферасы. Биз бу жерде да Мажарстанда бир топ туризм агенттиктер менен жолуктук. Керек болсо бу жерде видеоконференция өткөзүпкөнбүз. Кыргызстандын туроператорлору менен Мажарстандын туроператорунун арасынан видеоконференция өткөзүп, алар бири-бири менен таанышып, алдын ала маалыматтарды алып, чоң кызыкчылык бар экен. Ошол видеоконференция биз үчүн далилдеп берген. Бир гана кармап турган, бул туризм секторун кармап турган, жанагыдай жүздөн жүз учкан авиа каттамы жоктугу. Өзүңдү төшкө кагып патриотмун деп айтсаң боло берет, бирок аны жумуш менен далилдеп бериш керек да. Жумуш менен далилдеп бериш үчүн анын үчүн жанагыдай илим билим болуш керек, тажрыйба болуш керек. Ар бир нерсе күндө келе бербейт. Демек, башка улуу жаныңды иштеп жүргөн агайлар, эжелер болсо, ошолордун тажрыйбасын үйрөнүш керек. Ошодон жакшы тышкы саясатка байланыштуу өзгөчө бир кадамдар болот. Ошолорду үйрөнүш керек. Эл журт менен мамиле кылганды үйрөнүш керек. Баягы сөз бар эмес, баягы киши дипломат деп. Жөнөкөй кишиге деле айта берет. Бирок жөнөкөй кишинин демек ошондой касиети бар. Тааныбаган кишиге да бат заманда тил таап, көңүлдөш болуп, ички дүйнөсүнө кире салып дегендей, өзүнө тартып алган ушундай адамдын касиеттери болот. Ал жалаң эле дипломат эмес, күнүмдүк турмушта да керек нерсе да. Ошондой касиеттерге ээ болуш керек. Этнография музейинин имараты жаңы салынган, өзгөчө бир имарат, архитектура жагынан, конструкция жагынан алынган. Бир нече этаждары жерге кирип кетет. Ошол эле мезгилде ушул эң чоң Будапешттин паркы, илгерки заманда падышалар ушул жерде салып жүргөн парктар экен. Анан кийин баягы башка сый падышалар келип, неме кылса ушул жерден коноктошуп, ушул жакта эски имараттар бар. Анан көлү бар ушул жерде. Ушундай жайгашкан борбор. Ошо ылайыкташтырып, этнография музейин курушуп, жаңы салынган имарат. Алигече толук көчүш элек, эмди кыйла гана толугу менен экспозициялар көчөт экен. Бирок азыркы мезгилде Будапешттин эң мындай бир сыймыктуу коноктор, туристтер келип көрө турган жайлардын бири. Биз да азыр буйруса ичине кирип, ичинен бир аста болсо байкайбыз. Ушу маданий иштердин эң чокусу, мындан айтканда, бул ушу август айында эгемендүүлүк күнгө байланыштырып, биз ушу 10-12 августтарда Мажарстанда, Кыргызстанда маданият күндөрүн өткөздүк. Бул тарыхта болбогон нерсе. Эки өлкөнүн арасында биринчи болгон министр баш болуп делегация келип, Камбаркан ансамбле келип,
ошону менен бирге кол өнөрчүлүккө тармагында иштеп аткан биздин жарандарыбыз кошо келишип ушундай чоң бир саясий да мааниси чоң, жалаң эле маданият чөйрөсүндө эмес, Мажарстандын элине биздин өзүбүздүн маданиятыбызды, искусствобузду, кол өнөрчүлүгүбүздү көрүшкөнгө чоң мүмкүнчүлүк ачылып, ошону көрсөттүк. Ушу Будапешт шаарында музыка борбору деген сахна бар экен. Өтө мындай белгилүү. Ошо сахнада биздин концерт ачылды. Баягы ачылышы болуп, анын ачылышынан соң гала концерт берилип, ачылышына бул парламенттин төрагасынын орун басары, белгилүү саясатчы, маданий чөйрөсүндө Мажарстанда белгилүү инсан, жазуучу Шандар мырза келип өзү катышып, ачып берип, дипломаттык корпустун өкүлдөрү катышып, бул жердеги маданият чөйрөсүндө иштеген мажарлардын өкүлдөрү катышып, ушундай шаңдуу бир чоң концерт бердик. Элдердин кабыл алганы өтө бийик болду. Биздин артисттерди сахнадан кетирбей, кол чабышып, кайталап бергиле деген ушундай баягы күндөрдү да көрүп калдык. Абдан кубаныч менен кабыл алып. Ошол эле мезгилде болгон жерибизде жанагы кол өнөрчүлүгү, ошонун жасаган буюмдары, өзгөчө кийизден жасалган ишмерлердин жасаган буюмдары да өтө мындай бир жакшы көз караш менен кабыл алып, сувенир катары алышып, ушинтип ошондой да жәрмеңкелер өтүп атты. Биз да ошого чоң деңгээлде катышканга үлгүрдүк десем жаңылышпайм. Ушул музейде колдонуп, ошол жерден Кыргызстандын бир фото выставкасын өткөзөлүк деген сүйлөшүүлөр өтүп атат. Алар да өз учурунда эмдегили биздин бир музейлерибиздин имаратын пайдаланып, өздөрүнүн выставкасында уюштурганга, ушундай бир баягы совместный мындай бир бирликте жашай турган, жасай ала турган бир ушундай иш-чаралар, пландарыбыз бар. Буюрса ага жетербиз деген ойду айтмакчымын. 21-жылдын башында 1900-жылдары Алмашы деген, Дүйөр Алмашы деген булардын илимпосу, саякатчысы. Келип Караколго келип, Караколдо бир нече жыл жашап, ошол жерде кыргыздардын үрп-адатын, турмушун, маданиятын жазган. Жазып алып кеткен. Ошол жердеги эле жайгашкан тоолор, айылдардын картасын түзүп, көлдү көрсөтүп, ушундай көл бар экен деп, ушул жерге келип кеткен экспедициялар. Адан кийин 1906-жылы булардын немеси Шахзадеси бар болчу экен. Бул кичинекей бир немен урпактары окшойт. Илгерки падышалар. Гүлиен деген. Ошо киши да келип Кыргызстанга 1906-жылы келип Кыргызстанды картага түшүрүп, анан эң кызыгы картага түшүрүп ошол жерде Кыргызстандын мөңгүлөрүн тартып кеткен. Ушундай тоолуу жер, ушунча мөңгүлөр бар экен, көлөмү примерно ушундай деп, бу да өзүнчө бир изилдөөчү катары келип ошолорду тартып жазып кеткен киши бар экен. Аны биз берге элчилик катары келип ошону берден билдик. Мына ушул музей буюрса аларда планга коюшуп атат, эмнегели ошо Кыргызстанга барып ошолорду көрсөтсөкпү деген ушундай бир выставка кылсак деген булардын да планы бар. Биз да ошол жардам бергенге даярбыз деп жетекчилик менен сүйлөшкөндө ал жөнүндө да сөз кылганбыз. Мына биз азыр баатырлар тарыхый Будапештке, Мажарстанга тарыхый бир майданга келдик. Баатырлар майданы деп аталат. Бул негизинен ушу Мажарстандын түпкүсү
Ушул адамдарга байланыштуу ушулар түзгөн деген эстелик катары курулган. Мен де элчи катары өзүмдүн ишенимдүү грамотамды тапшырганда, мен де ошол жерге келип кыргыз элинин катары атынан элчи катары өзүмдүн сугурматымды көрсөтүп кеткен. Маегибиздин уландысында ушу айтсаңыз, азыркы учурда Кыргызстан менен Венгрия өлкөсүндөгү саясий багыттагы, экономикалык багыттагы иш-чаралар кандай болуп жатат? Келечектеги экономика багытындагы пландар кандай? Негизи жалпысынан айтканда өзүңүздөргө белгилүү, бул Европа, батыш жалпысын алган Европалык өлкөлөрдүн арасында бул Мажарстан менен жапа жалгыз өлкө биз үчүн стратегиялык карым-катнашы бар. Бул биз үчүн өтө чоң маанилүү. Сөз түрдө биз муну өтө баалайбыз, сыйлайбыз жана ушуга байланыштуу иштерибизди да элчилик катары алып кеткенге аракеттерибизди көрүп атабыз. Негизи көп деле убакыт өтпөй, жакын деле мына баарыбыздын калкыбызга белгилүү Самаркандта 7 ноябрда түрк өлкөлөрдүн уюмунун өлкө башчыларынын жолугушуу болгондо да Мажарстандын өкмөт башчысы Орбан мырза да барып катышкан. Ошондо да биздин өлкөбүздүн президентибиз Агиши менен жолугуп, ушундай кайсы бир жерде жолугушуулар болсо, дайым ошондой мүмкүнчүлүктү пайдаланып, бири-бири менен көрүшкөнгө аракет кылып аткан учур. Бул жалаң эле саясий доордо эмес, жалаң эле маданий, илим тармак эмес, өзгөчө акыркы заманда биз үчүн өтө маанилүү болгон бул экономика тармагы. Мына энергетика тармагы да биз үчүн өтө маанилүү. Кемин энерго деген компаниябыз ошол жерде Мажарстанда Ахит деген чоң ушу тармакта иштеген компания менен бирликтикте ушундай жакшы бир проект түшүп атат. Ушу Кемин өрөөнүндө бир кичи ГЭС куруу маселеси каралып атат. Азыр жана техника экономикалык изилдөө жүрүп атат. Буюрса бүтүп калса, мүмкүн жылдын аягына чейин ошо фонддун директор мүчөлөрүнүн кеңеши колдоп берсе, демек эмки жылдан баштап финансирование ачылса, ошол проектта ишке ашыла баштайт деген ойду айтмакчымын. Бул өтө жакшы проект, көлөмү бир 20 миллион доллардын тегерегинде болуп атат. Күч кубаты да ушу 20 мегаваттык бир электростанция болгон турат. Менин оюмда, мен специалист эмесмин, бирок менин оюмда ал ГЭС куруп калса, ошол эле Кемин өрөөнүн ошол тармактагы өрөөнүбүздүн толук электроэнергиясын камсыздап калат деген, ушундай бир мүмкүнчүлүк ачылат деген ой пикир бар. Кыргызстандан студенттер келип Будапештте, Венгрияда билим алып атат. Андан сырткары биздин мекештештер келип ушул жумуш орундары менен камсыз болуп ушул жакта эмгектенип атат. Ошолорго шарттар кандай түзүлгөн бул жакта? Эми жана сөзүбүзгө кошумча, мен жана баса айтып кеткендей, эки өлкөбүздүн жанагыдай стратегиялык деңгээлге көтөрүлгөн карым-катнашыбыз, анан тегибиз бир калк болгондуктан бир туугандык мамилелерибиз ушу тармакка да уланып атат. Анын ичинде өзгөчө биз кубанган, өтө ыраазы болгон тармагыбыз бул илим берүү тармагы. Мына Мажарстан ушу жалпысынан батыш өлкөлөрдүн жалпысынан алсак, жапа жалгыз өлкө. Бизге жыл сайын азыр ушу 200ге жакын студентибизге стипендия берип, ошол жерден жаңы технологияларга, жаңы өзгөрүп аткан дүйнөнүн шарттарына жараша, батыш өлкөлөрдүн сапатына жараша билим берген өлкөлөрдүн бири. Адан тышкары турмуш болгондон кийин медицина жагынан да камсыздоосу толук 100%. Берден эгер ден соолукка бир зыян келип калса, ооруп калса, медициналык уюмдарда ден соолугун бекемдегенге шарттары түзүлгөн. Мындайын айтканда, азыр дүйнөдө анча көп өлкө жок. Ушундай шарт түзүп берген. Бизге башка өлкөлөрдө деле багы орундар берилет. Бирок эгерде салыштырма айтылса, Мажарстандагындай жакшы шарт түзгөн өлкөлөр анча көп эмес.
жалпы элибизге, журтубузга аманчылык, тынччылык каалайт элем. Тасманыбыз ачык болсун. Ушу Кыргызстандын эли өнүгүп, бир азыркы доорго бир татыктуу турмуш куруп, экономикабыз өнүгүп, жалпысынан өнүгүп аткан, мындай жакшы адамдар менен өнүгүп аткан өлкөлөрдүн арасына өзүнүн дооруна кирсе экен деген тилекти айтат элем.